Сот тутумун электрондук түргө өткөрүү иштери бардык инстанциядагы соттордо жүрүүдө. Мында жумуш процесстерин автоматташтырган маалыматтык тутум орнотулуп иштеп жатат. Бүгүнкү күндө биринчи инстанциядагы 64 сот жана экинчи баскычтагы 2 пилоттук сот туташтырылган. Быйыл экинчи жана үчүнчү инстанциядагы сотторго автоматташтырылган маалыматтык тутумду киргизүү каралган. Жогорку сотто судьялар ортосундагы иштерди бөлүштүрүү процессин автоматташтырууда колго алынууда. Атап айтсак, мында иштин татаалдыгына жараша судьялардын пландуу жүктөмүн тегиз бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Ал эми жогорку соттун архивинде 1960-жылдардан берки сакталган соттук материалдарды санариптештирүү иштери алгылыктуу жүзөгө ашууда. Электрондук архивдин артыкчылыгы эми бул кагаз түрүндө сактаганга караганда ал электрондук вариантта сакталып турат дагы, каалаган убакта ал жактан алса болот. Ручной режиминде саатына 840 барак сканерлөөгө болот. Автоматтык режиминде саатына 1400 барак сканерлөөгө болот. Сканерленген документтер атайын дата борбордо сакталат. Мындан сырткары маалыматтарды иштеп чыгуу борборунда соттун автоматташтырылган маалыматтык тутуму, карыздарлар реестри, сот системасындагы статистикалык маалыматтарды жыйноо жана иштеп чыгуу тутумун сактаган борбордук системалар жайгашкан. Аталган борбордун башкы максаты сот бийлигинин маалыматтык тутумун башка мамлекеттик органдардын маалыматтык тутумдары менен коопсуз байланыштырууну уюштуруу болуп саналат. Маселен, түндүк ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу кылмыштардын жана жоруктардын, бузуулардын бирдиктүү реестрлери, мамлекеттик каттоо, жазаларды аткаруу, мамлекеттик салык кызматтары жана башка мамлекеттик органдар менен алаканы арттыруу кажет. Бул жерде сот системасынын дата борбору жайгашкан. Бардык сот мекемелери Кыргыз Республикасынын жабык коопсуз канал менен бардык түйүндөр менен кошулган. Бардык маалыматтар коопсуздук түрдө сакталат. Дата борборунун эң негизги артыкчылыгы бул маалыматтардын коопсуздук сакталышы. Ар бир сот өкүлдөрү өздөрүнүн маалыматтарын онлайн түрүндө ала алат. Судьялар тарапы прокурорлорду жана сот отурумунун катышуучуларын камтып турат, багыттап. Жогорку сотко барган мамлекет башчысы жогорку соттун судьялары менен жолугушту. Онлайн видео конференц байланышка жергиликтүү соттордун да судьялары катышты. Анда Сооронбай Жээнбеков учурда сот системасын санариптештирүүгө өзгөчө маани берилип жаткандыгын белгиледи. Анткени бул коррупция менен күрөшүүдө жана адам факторун азайтууда негизги курал болуп саналат. Бүгүнкү күндө сот жыйындар залына орнотулган аудио-видео фиксация системасынын иши илгерилетилүүдө. Ал процесстердин бардыгы сот чечимдерин чыгарууда коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу менен ачык айкындуулукту камсыздоого өбөлгө болот. Санариптештирүү бир гана жогорку сотто эмес, жалпы сот системасында боюнча жүрүп жатат. Азыр мына билесиздер, залдардын жарымынан көбү заманбап технологиялар менен камсыз болду. Эми ушуну ишке ашырыш керек. Мына мен президент катары сот системасын санариптештирүүгө өзгөчө маани берем. Өлкө башчысы мындан ары сот системасына материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүү улантыларын айтып, талаптар жогору болоорун баса белгиледи. Ошол эле маалда судьялардын этикалык жүрүм турумуна жана ак ниеттүүлүгүнө басым жасады. Соттор жарандар акыйкат издеген акыркы инстанция болгондуктан Фемида өкүлдөрүнүн вазифасы адилеттүү коомдо жашоого шарт түзүү зарыл. Соттордо акыйкаттык орнотулмайын социалдык экономикалык чөйрөдө мамлекеттик башкаруу тутумунда реформаларды ишке ашырууга мүмкүн эмес. Андыктан соттордун иши түздөн-түз өлкөнүн өнүгүүсүнө таасир этет. Сот системасына материал жактан дагы колдоо бир тараптан болот. Анткени сот системасы бул өзүнчө бийлик бутагы. Сот системасынын таасири абдан чоң. Адамдын тагдырына, мамлекет тагдырына жоопкерчилик абдан чоң да. Ошон үчүн сиздер сот реформасын ишке ашырганга абдан көңүл буруңуздар, буруп үлгү болуңуздар. Соттун автоматташтырылган маалыматтык тутумунун башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүсүн электрондук форматка толук өткөрүү. Сот жыйындар залдарына аудио-видео фиксация тутумун орнотууну жыйынтыктоо сот тармагында улантылуучу иштердин катарын толуктаса, сот тажрыйбаларына талдоолорду күчөтүү орчундуу маселелердин бири катары каралат. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.